Лондон сүйлөйт. Ободо BBC'нин Борбордук Азия жана Кавказ кызматы. Саламатсыздарбы? BBC студиясында Гүлнара Касманбетова. Бүгүн Палестина менен Израилдин жетекчилеринин ортосундагы 3 сааттан ашуун созулган сүйлөшүүлөр аяктады. Каралган негизги маселе Хеврон шаарынан израилдик аскерлерди чыгарып кетүү. Сербиянын борбору Белград шаарында оппозиция менен өкмөт тарабындагылар демонстрацияларга чыгышты. Эки тараптын ортосунда кагылышуулар болду. Кыргызстандын президенти Аскар Акаев менен Өзбекстандын президенти Ислам Каримов түбөлүк достук тууралуу келишимин кабыл алышты. Мындан сырткары биздин программада дүйнө элдери жаңы жылды кандай тосушат? Сиздер угуп жаткан BBC дүйнөлүк кызматы.